Адам баласы бул жашоодо жаңылыштык кетиргендин акыбети эмне болоорун сезди бекен? Жолдош бизнесмен. Ахвалың ушул экен го, я? Силер кимсиңер? Бизби? Көрсөтүп кой. Кимсиңер? Канча керек? Эмне? Акчаң көппү? Силерге жетет. Көтөр бер. Айтпайсың ба? Кимсиңер? Ким жалдады? Эмне? Айтсана, коркутасың ба?
Dursaňçy. Demir. Dursaňçy. Demir. Дайындалган жумушту жигиттер мыкты аткарышыптыр. Эми аларды нааразы кылбай, кызмат акысын төлөп коюшубуз керек. Баса, жаңылык. Жанагы Бегдан фирмасы бүт акцияларын бизге сатышмак болушту. Дагы деле көңүлүң толбоду, Темир, сыртта бирөө күтүп турат. Кабыл алып койсоң болот. Кабыл аламбы, кабыл албайымбы? Ал өзүмүн ишим. Бирөө байга жетем десе, бай Кудайга жетем дептир. Ушул сөздү чоң энем көп айтчу мага. Кекетип, эмнени айтып атасың? Темир, ойлонуп көрчү. Мурда кандай элең? Азыр кандай болуп баратасың? Анан дагы жакын адамыңа ишене бербе. Себеби адамдардын котур ташы койнунда болот. Максат, үйлөп бүттүңбү шаарыңды? Мынакей апа. Кел кызым, мага бере кой. Саламатсызбы? Кол коюп коесузбу? Рахмат чоң. Максатчик, торт келди. Ура! Ананайнуми. Торт келди! Ура! Торт келди! Торт келди! Торт келди! Сонун торт окшойт, оğlum? Ачабызбы торту? Ооба! Ачалы? Ооба! Торт жейбиз, Азыр болсо торт ачабыз. 1, 2, 3. Келатат. Саламатсызбы? Келиңиз, отуруңуз. Болбойт. Анан жалам. Темир Маликович, Бегдан фирмасы бүт акцияларын сизге сатмак болуптур. Бирок буга чейин биз да кардал болгон болчубуз. Эми ушунчалык болуп калыптыр. Акцияларды тең бөлүшсөк деген сунушубуз бар. Кандай дейсиз? Бул келишим кагаздары. Карап чыксаңыз болот.
качан келет? Сурай бербечи Максат. Атам иштерме алек болуп жүрсө керек. Да. Шеф, тынчыңызды алайын деген емесмін. Айтпайсың ба? Бүгін Мақсаттың туылған күні емес пе? Не болды? Кетішім керек. Темир. Біз тура эмес кылып аткан жокпуз бу? Балким ушунчалыгында токтотуп коербуз. Унчукпа. Шеф, билекті алып қойдым. Айда.
Ата, неге кече келген жоксуз? Темир. Эмне болуп баратасың? Саламатсызбы? Рұқсатпы. Темир Маликович, документтерге қол қойып қоясыз ба? Эмне мынча кеч келди? Бизге келери менен сизге алып келдик. Чарчабадыңбы? Чарчабай боло. Тендер 1 ай башта жарыяланган экен. Эмне үчүн кеч келди? Аны орун басарыңан сура. Мүмкүн ал атайлап ошенткендир. Эмнеге? Эмнеге болмок эле. Тендерден утуп чыгышыбызды жакшы билет. Бул деген миллиардтаган акча. Эбегейсиз жумуш. Бул ишти бүтүрсөң, сенин аброюң өсөт. Мындай нерсе Аскарга такыр жакпайт. Калп эле элдин көзүнө акылдуу болуп, сен жакын адамың болгусу келет. Чындыгында сенин ордуңду элеши үчүн эки көзү төрт. Жакын адамыңа ишене бербе. Себеби адамдардын котурташы койнунда болот. Дүниең курусын. Күндөн күнгө тарып бараткансыйды. Темир, каякта жүрөсүң? Ишиң болбосын. Мунун баары качан аяктайт? Эмне болуп кетти? Мен мындан артык чыдай албайм. Чыдабасаң эмне кылайын? Баары кеч боло электе эсиңе кел. Мага акыл үйрөтпөчү. Мунун аягы жакшылык менен бүтпөйт, Темир. Эмне? Мени коркутуп атасыңбы?
Балдарыңды ойлобойсуңбу? Ойлобой анан. Ойноп жүрүп турмун. Эмне кыларымды өзүм билем. Мейли. Өз алың өзүңө. Бас жагыңды. Эмне деп былжырап атасың? Aygeç. Aygerim. Kayık geçken bunlar. Maksat. Su al gölperçi. Демир, сага эмне болду? 3 күндөн бери жумушка да барбай атасың. Сага эмне болду, айтчы. Турчу. Айткан сөзгө көнбөйт экенсиң да. Эмне кылайын дейсиң эми? Билбейм. Балдарды алып эле алыска кетип калсам окшойт. Жок, Жамал. Өзүң акыл өстүп эле аялсың. Бир менин жаңылышканым жетишеттир. Анан эмне кылайын, эже? Эркектер өзү ушундай болот. Жок болсоң сагынат. Бар болсоң кадырыңа жетпейт. Мына 2 жумадан ашык үйдө жүрөсүң. Эми сен уккудайлы болуп калгандырбы, жок? Ай, өзүңдү ойлобосоң да. Жок дегенде, балдарыңды ойлочу. Ойлон. Мен айтканымды укта, үйүңө бар.
Да, Alo, Temir. Varsыңбы? жүрөм. Бармын. Каяктасың? Үйдөмүн. Мейли. Азыр барам. Таза абага чыккансың го. Аскар келетет. А? Эмнеге? Жөн эле. Мынча чачыдым. Чочубай эле? Мен анан келем. Кыскасы ушундай. Жумушка барайын деймби. Бирок көңүл жок. Жакшы иш болбоптур, Темир. 4-нчы объект сатылды. Мынакей кагаздар. Айтмакчы. Мен азыр. Муну Зарина калтырып кетиптир. Биктан фирмасынын иш кагаздары. Өзүң бир сыйра текшерип кой. Мен карай алганым жок. Мен ишпейм, Темир. Мейли анда, мен барайын.
Жақын адамыңа ишене бербе. Сенин ордуңду ээлеш үчүн эки көзү төрт. Мейли. Өз ордуңду Мәкей, арадан ушунча убакыт өткөндө баарын эстедиң. Адам баласы ушундай жаралганбыз. Жараткан канчалык берген сайын көзүбүз тойбой кең дүнүйө тар боло баштайт. Дүние құрысын. Күнден күнге тарып бараткансың. Ачындыгында карачы, кандай жашоону берген. Жаралганыбызга шүгүрү келтирип, өмүрүбүздүн кадыр баркына жетип жашашыбыз керек. Өмүр бул аккан суу. Өткөн өмүр кайра кайрылып келбейт. Бирок кетирилген каталыкты оңдоого мүмкүнчүлүк бар. Эмне үчүн тирүү калганыңды билесиңби? Асманды карачы. Көрдүңбү? Бул сенин колдоочуң. Эми сен шаарга барышың керек. Үй бүлөңдү издеп тап. Алардан кечирим сура. Адам баласы үчүн эң баалуу нерсе бул үй бүлө. Алло, угатам. Алло, угатам, сүйлей беріңіз. Алло, сүйлей беріңіз, угатам. Алло, сүйлей беріңіз, угатам мен. Алло. Аскар. Темир? Сенсің бе? Темир. Жооп берчи, Темир. Жакын адамың болуп, бар жокты ээлеп калган экенсиң го.
мүмкүн эле анда. Окуя мындайча болгон. Ошол күнү кечинде сен берген иш кагаздардын баарын үйгө барып бириндетип карап чыктым. А бирок Бигдан фирмасына эч кандай тиешеси жок болуп чыкты. Издегениң бул эмес беле? Аскар, мүмкүн бөлүшөрбүз. Бирөөнүкү бирөөгө эч качан буйруган эмес. Жолдош Кебекова, сиз камакка алындыңыз. Кече күнү Темир Корпорейшн курулуш компаниясынын башкы эсепчиси Зарина Кебекова камакка алынды. Акыркы маалыматтарга караганда Зарина Кебековага ишкананын жетекчиси Темир Кадыровдун мал мүлкүн мыйзамсыз түрдө менчиктештирген жана анын дайынсыз жоголушуна түздөн-түз тиешеси бар деген айыптар тагылууда. Сага эмне болду? Бигдан фирмасынын иш кагаздары. Мен текшерип койдум. Кол коюп койсоң эле болду. Мына ушундай. Ал эми документтер болсо тигинде турат. Аскар. Сендей акбейил, көрөгөч адамды мен көрбөй жүргөн көзүм сокур болгон экен. Колуңан келсе, мен акмакты кечир. Койсоңчу Темир. Сени эч ак эле кечиргенмин. Ата, неге кече келген жоксуз? Сизди күтүп уктап калдым. Мен айткан унчукту дагы алып келбепсиз. Бошобой калдым. Дайым эле ошенте бересиз. Болдучу Максат, жүр мектепке кетели. Демир, эмне болуп баратасың? Эмне болупмун?
Акыркы күндөрү таптакыр өзгөрүп кеттиң. Бизди таптакыр көзгө илбейсиң. Бир аз ойлонсоң боло. Жетші! Тынча туруп тамак ичирбейсиңер. Темир, тамақтан алып отырсаң? Мақұл, анан келесің, ә? Мақұл анда. Ішіңізге игіліктер болсын. Рахмат. Келіп тұрыңыз. Беріңіздер анда. Алло. Мақұл, азыр барам. Темир, карачы айлананы. Кандай кооз, Сага жаңылык айтайынбы? Сен жакында ата болосуң. Жашо. Мынча татаал болбосоң. Өз үй бүлөмдүн баркына жетпеген не деген адам болдум. Бардык нерсе кайтты. Байлык, мансап, заңгыраган үй. Бирок жалгыздык башка жетти. Байкуштарым кантип жатышты экен. Эми аларды кайдан табам? Кантип алардан кечирим сурайм? Аскар, кандай дейсиң? Мени үй бүлөм кечирер бекен? Жакшылыктан үмүт үзбө, Темир. Тетиги даракты карачы. Тамырынан куурай баштаптыр. Бирок жашоодон үмүтүн үзе албай, жалгыз жалбырагы дирилдеп турат. Байкуш жалбырак. Эмнеден үмүт кылып жатты экен? Күндөн күнгө үмүтүм үзүлүп баратат. Үйүң толгон үй бүлөң болбосо, жыйнаган байлыгың бир тыйынга татыбайт экен го. Тык-тык.
Кандайсыздар? Кандайсыз атаке? кел кызым. Жакшы иштеп атасызбы? Жакшы, келчү эмес элең. Кайдан? Тиги маданият үйүндө конкурс болду да. Аа, Ошол жактан келатып, сизге тийип кетейин дедим. кандай өттү анан? Конкурс сонун болду. Конкурстан кийин сонун бийледик. Биз сүрөткө түшкөнбүз, көрсөтөйүнбү сизге? Мынакей. Мынтип сүрөткө түштүк. Азыр кызым. Мына. Сонун бекен? Конкурс кызыктуу болду бирок. О, досторуң экен го бардыгы. Бизден барган кыз 1-орунду алды. Мынау белек алып аткан кыз ким? Бул белек алып аткан кыз Айгерим Кадырова. О, Гран-прин алды. Ким дейсиң? Айгерим? Сүрөтү барбы кызым? Бар. Көрсөтчү. Мынакей, мына кыз. Айгерим. Айгерим кызым. кызым? Менин кызым. Курсагың токпу? Кызым, Бакыт байкеңе айтчы. Эрландын документтерин бүтүрдү экен. Россиядан келгенибизге 3 ай болду го, дагы деле бүтпөйт. Мугалимдери да сурап жатышат. Апа, О, бир нерсе айтайынбы? айта кой. Мен бүгүн атам менен жолуктум. Баары бир атаң табышын билгем. Билем. Сен атаңды жакшы көрөсүң. Бирок мага ал жөнүндө ооз ачпа. Мен үчүн атаң өлмөк.
Апа! 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 Апа, сізге не oldu? Мақсат! Мақсат! Эгерде Жамалга бир нерсе боло турган болсо,
Баарына күнөөлүү мен болом. Үй бүлөмө жек көрүнүп, бул дүйнөдө тирүү басып жүргөндөн көрө өзүм жок болсом дагы алардын жүрөгүндө жашаганым дурус. Сизди түшүнүп турам. Бирок буга мыйзам жол бербейт да. Демек, болбойт экен да. Мени да туура түшүнүңүз. Башка донор тапканга аракет кылалы. Профессор Турсунбаев, сизди операция бөлүмүндө күтүп жатышат.
Апа, келгеле ғой. Темир, кел уул, кел абай. Ата? Пенде бул дүйнөгө эмнеге келди? Эмне жасады? Эмне үчүн жашады?